Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Биз дагы бир ай аралыгында өзүбүздүн округубузга барып, округдагы эл менен жолугуп, мамлекет тарабынан бүгүнкү жасалып аткан иштерге дагы эл ыраазычылыгын билдирип атат. Бирок ошону менен эле бирге чечилбей жаткан дагы иштер бар. Аларды айта кетсем, мисалы Талас округуна кирген Бакай Ата районунда Өзгөрүш айылында Акынбеков атындагы орто мектеп бар. 1000ден ашык окуучу бүгүн ушул жерде билим алып жатат. Бирок Союз учурунда салынган мектеп капиталдык ремонтко муктаж болуп турат. Ошол жердеги администрация, жергиликтүү бийлик, ошол жамаат бардыгы биригишип, колдорунан келишинче жамап бүтөшүп атат. Бирок жогорку деңгээлде багы ремонтту өткөзүшө албай атат. Ушуга муктаж болуп атат. Ушундай эле көрүнүш Кеңер Ала айылында Ашым Арстанов атындагы орто мектеп. Бул дагы Союз учурунда салынган. Ошондон бери мынакей капиталдык ремонттон өтүлөт. Жыл сайын жазышат экен дагы, бирок мамлекет тарабынан кароосуз калып атат да. Ушуга дагы Алмазбек Акынжанович мынагы эки маселе, орчундуу маселе. Биз жаңы мектептерди салганга аракет кылып атабыз, бирок колдонуп аткан мектептерди жоготуп алабыз да келечекте. Ушуну дагы азыр жакшылап ремонттон өткөзүп койсок, дагы бир 50 жыл, 60 жыл дагы бизге кызмат кылып берет да. Ушул Кеңер Ала айылында дагы 500гө жакын бала бакчага муктаж балдарыбыз кезекте турат. Бүгүнкү күндө 55 эле орунду бир бала бакча иш алып барып атат. Кеңер Ала айылында дагы бала бакчага муктаж болуп турат да ошол. Анан эң негизгиси ошол Кызыл Октябрь айылында Султанаалы уулу Кушпак орто мектебин мен канча маселе кылып, бир нече жолу ушул маселени көтөрүп айтып келатам. Жыл сайын 1 миллион, 2 миллион бөлүм кылат дагы мамлекет тарабынан капиталдык ремонттон өткүү боюнча. А негизи 26 миллионго муктаж капиталдык ремонттон өтүү. Мына бүгүнкү күндө дагы 1-2 миллион бөлүп коюшуптур дагы, тамчылатып ремонт кылып коюшат да калат ошо менен. Келечекте бул мектептен дагы айрылып калышы мүмкүн. Алмазбек Акынжанович, ушул маселелер боюнча мындай дыкат иш алып барып, ушул тийиштүү мамлекеттик органдарга мындай жеткирип коюңуз деп өтүнөм да. Ошо элдин өтүнүчү, ушул мектеп билим берүү тармагы абдан аксап атат. Мынакей менин кесиптештерим да китеп жетпейт деп атат, туура айтып атат. Бирок биз ошол шартты түз бергенге жалпы аракет кылсак жакшы болот эле. Рахмат сизге.